Байкасаңызчы, бул кайсы оон? Дагы бир жолу кайталайын. Көпчүлүгүңүздөр таптыңыздар болуш керек. Чынмыгы жүздөр менен деп атабыз. Эттеген эмесе, буларды баардыгыбыз билебиз. Бул терип черткенде ушундай болуп чертилет. Кимге ушул коомузду жүрөк сырын, жолуккан кандай жакшы дегендерди өз алдынча тапкысы келип аткан болсо, ушинтип тапсаңыздар болот. Дээрлик бул эстрадалык ыр болгондуктан аккордтор менен чертсек болот да. Аккорд деген эмне экен? 3 үндүүлүк деген сөз. Биринчи жана 3-чү үндү чогуу басуу деген. Демек, немесе биз эң жөнөкөй болгон ушул аккордтун түрү менен таанышалы бүгүнкү сабагыбызда. Чынмыгы негизги нотасы бул экинчи кылдагы сөмөй болгондуктан, башкача айтканда 4-чү позицияда нотасы ми болгондуктан, ушул ми менен алсак болот. Анан кеттик кайра. Чыры жок. Бул жерден да аккорд алсак болот. Биринчи кылдагы чыпалак менен экинчи кылдагы ортон аккорд болуп саналат. Чыры жок сөздөр менен. Дагы бир жолу кайталайын. Чыры жок сөздөр менен. Жаркырап күлүп турган жайнаган дегенде бул жерде бир секрет ачайын сиздерге. Биринчи кылды сөмөй менен баса турган болгондо, мисалы, нота билгендер болсо, бул си нотасы 4-чү позицияда. Си нотасын ар дайым ар бир чыгармада си нотасын баса турган болгондо, экинчи кылды коомай кармап койсок абдан сонун болот да, ошол сөмөй менен. Ошондо ашыкча музыкада секунда деген нота чыкпай, абдан сонун компактно угулат да, мисалы.